Джейсон Уилсон кабылдамада иштейт. Ал өзүнүн ден соолугун текшергиси келип, сыноого катышкан. Ал тесттен өткөндөн бери 13 килограммга арыктаган. Денесинде өзгөрүүлөр болуп, ал өзүн жакшы сезип жатат. Тест мени семиздик категориясында деген жыйынтык чыгарды. Бир аз дендару болдум. Ден соолугумду жакшыртуу үчүн узак мөөнөттүү өзгөрүүлөрдү жасоо керек экенин түшүндүм. Ошондуктан азыр мен 30-40 мүнөт чуркайм. Сууну көбүрөөк ичип, саат 8ден кийин эч нерсе жебегенге аракет кылам. Тест мага катуу таасир этти. Ден соолугумду чыңдашым керек. Ошентип, бул тесттерден кимдер өтүшү мүмкүн? Биринчи кезекте 40 жаштан 74 жашка чейинкилер турат. Бул Саламаттыкты сактоо министрлиги текшерүүдөн өтүшү керек деген курактык топ. Бирок кишилердин бир топ кеңири тобу бар. Алар 18 жаштан баштап эле жүрөк кан тамыр ооруларынын коркунучу жогору адамдар. Жана биз ошол топту да карайбыз. Тест өзү кандай иштейт? Мен манжамдын учун канатып, кандын тамчысын ушул жерге тамызам. Мында ооруканага барып анализ тапшыргандагыдан 100 эсе аз кан кетет. Эми биз таймерди коюп убакытты санайбыз. 7 мүнөт күтөбүз. Мына укканыңыздай убакыт болуп калды. Эми телефондогу же iPad'дагы камера менен сүрөткө тартабыз. Ал тесттеги түстөрдү талдайт. Дагы бир нече секундтан кийин жыйынтык чыгат. Эгер менин анализимдин жыйынтыгы кайсыл бир жеринде начар болсо, ал кызыл менен белгиленип калат. Азыр менин жүрөгүмдүн курагы өз жашыма туура келет. Бул жакшы. Менин анализимдин көрсөткүчтөрү дени сак деген диапазондо. Саламаттыкты сактоо министрлигинин тиркемеси аркылуу жыйынтык түз эле дарыгерге барат. Тиркеменин бейтаптар жана доктурлар менен сүйлөшүлүп даяр болушуна 2 жылдан ашык убакыт кетти. Тесттердин көбү ушул жерден чыгарылат. Саламаттыкты сактоо системасы канчалык чыңалып турганын жана ковидтен кийин иши көбөйүп кеткенин билебиз. Бул сыяктуу технология узак созулган оорулардын алдын алуунун бир жолу. Эгер биз аларды эрте аныктасак, саламаттыгы коркунучка кабылган адамдарды эртерээк дарылайбыз. Сыноо жана тиркеме Англиянын 5 аймагында сыноодон өтүүдө. Жана ал эми бүтүндөй өлкө боюнча жайылтылат. Ал эми Джейсон мунун арты менен өз саламаттыгына кам көрө баштады.